Кыргызстандагы шайлоолордун модели айкындуулуктун, ачыктыктын, ишенимдин кепилдиги. Мындай аталыштагы иш-чарада шайлоо жөнүндө жумушчу топ тарабынан иштелип чыккан стратегиялык долбоорду коомчулук өкүлдөрү, жарандык коом талкууга алышты. Сунушталып жаткан 5 багыттагы стратегиялык долбоордун алгачкысы шайлоочулардын активдүү жана пассивдүү шайлоо укугун өркүндөтүү болуп саналат. Мында айылдык кеңештерде аялдардын мүмкүнчүлүгү чектелгендердин санын арттыруу менен мигранттардын укугун коргоп, шайлоолорго активдүү катышуунун механизмдерин иштеп чыгуу каралган. Ошондой эле бул бөлүмдө оор кылмыш менен 10-15 жылга соттолгон жарандардын талапкер болуусуна бөгөт коюу сунушу да бар. Ал эми экинчи максат катары айылдык кеңештердин депутаттарынын жоопкерчилигин күчөтүү менен партиялардын ишмердүүлүгүнө көңүл бурууну пландашкан. Мындан мурун деген 6 Кыргызстан областында регионалдык жыйындар болгон. Ушу стратегия максаттар боюнча ошондо эң бир чоң бир мындай көйгөй болуп атат. Бул деген жергиликтүү кеңештин депутаттары сессияларга келбей атат деп көп нааразычылык болуп атат. Ошол андан тышкары айыл өкмөттөрдүн, мэрлердин жумуштарын кантип деңгээлин көтөрсөк болот деген болуп атат. Ошолор. Үчүнчү стратегиялык максат бул саясий партиялар жөнүндө. Саясий партиялар катары, институт катары, коомдук обществонун институту катары кантип өркүндөтсөк болот. Административдик ресурсту колдоо жана шайлоочулардын добуштарын сатып алуу боюнча көйгөйлөрдү чечүү 4-чү пунктта көрсөтүлүүдө. Добуштарды сатып алган талапкер же партия эле эмес, саткан жаранда жоопкерчиликке тартылуусу сунушталууда. Буга кошо талапкерлердин кош жарандуулугунда тыкыр текшерүү демилгеленүүдө. Соңку пункт болсо шайлоо комиссияларынын деңгээлин көтөрүүгө багытталган. Шайлоо комиссияларынын потенциалын көтөрүү, шайлоо процессин оңотуу кандай, оңдогонго кандай, өзгөрткөнгө мындай жакшылаганга кандай чараларды көрсөк болот деп караганбыз. Бул жерде эң биринчиден жанагы единый день голосования деген бар. Эгерде биздин ушул максат деген биздин сунуш жогорку кеңеш менен колдонулса, ошондой мыйзам кабыл алынса, шайлоолор бир жылда 2 эле жолу болот. Апрелде, аны сентябрда ошондой сунуш кылып атабыз. Шайлоолорду ачык айкын өткөрүү, добуштарды автоматтык түрдө эсептөө жагынан Кыргызстандын КМШ өлкөлөрүнүн арасынан алдыга озуп чыкканын буга чейин бир катар шайлоо өнөктүктөрүнө баам салган чет элдик эксперттер айтканы белгилүү. Эми шайлоо аркылуу жаңы саясий маданиятты калыптандыруу, өркүндөтүүдө өздөө эле чектелбей, заман талабына ылайык жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүү да негизги максат болуусу кажет. Президентибиз Сооронбай Жээнбеков ушул жумуш топтун астында жакшы бир талаптарды, максаттарды койгон. Ушул шайлоо процесстерин андан ары өркүндөтүү багытында жалпы бир талкуу болуп, ошонун жыйынтыгында биз кезектеги шайлоолорго так аныкталган эрежелер менен кирүү багытында. Сунушталып жаткан документ боюнча шайлоочулардын, талапкерлердин укуктары, мыйзамдуулук менен иш алып барууда юристтердин да өз пикирлери, ой сунуштары бар. Үгүт иштеринин формаларында көбүрөөк теледебат деген дебат түрүндө үгүт иштерин өткөрүүгө максат кылып атабыз. Анткени дебат өтүп атканда ушу биздин шайлоочуларыбыздын аң сезими мындай көбүрөөк ошол талапкерлер жөнүндө көбүрөөк маалымат алат деген максатыбыз да. Маалым болгондой, бул стратегиялык долбоордун акыркы варианты 1-июлга чейин иштелип чыгып, ал улуттук кеңештин кароосуна чыгарылуусу талап кылынган. Шекер Сатыбалдиева, Эрмек Райымбеков, Нью ТВ.